Социал-демократтар партиясынын басма сөз кызматы Нариман Тулеев бир нече жолу кат түрүндө кайрылып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевтан кечирим сураганын айтып чыкты. Ал тургай жазган катынын да үлгүсүн тараткан. Саламатсызбы Алмазбайке? Мени кечирип коюңуз. Менден чоң кемчилик кетти. 3 жылдан бери көп нерсени түшүндүм байке. Ташболот атамдан ажырап, апам төшөктө жатат. Бир кезде айттыңыз эле, иним мен да сага жардам берем деп. Ошол жардамыңызды сурап жатам байке. Сизге ыраазымын. 3 жылдын ичинде көп нерсени түшүндүм байке. Сизди урматтап иниңиз. Ал эми Нариман Тулеев КСДП партиясынын анын Атамбаевка жазган каты деп таратып жаткан сүрөт жасалма экенин Facebook баракчасына да билдирген. Атамбаевка жалпысынан 4 кат жазганын мойнуна алды. Бирок аларда кечирим суроо эмес, прокуратуранын мыйзамсыз аракеттери тууралуу жазылган дейт. Мен азыр тилекке каршы чыгып кетип атам Москвадан азыр самолет менен. Бирок келгенде же Москваданбы, же Казакстандан албетте экспертиза жасап туруп анан аягына чейин чыгабыз. Бул вообще мындай кат мындай жазылган эмес. Bir 4-5 кат жазылган, ол камалганда, bir 12-жылдарда камалганда мисалы. Ошол каттар ажерге мисалы Атамбаевка жазылган, ошол эле прокуратурага, ген прокуратурага жазылган. Мынауреки кылып аткан прокуратуранын мисалы кылып аткан беспределы, эсин мунун ичинде болуп аткан беспределы. Мынауреки дагы керек болсо ошол жердеги мени мисалы бир сурап койгон жок, бир сураба жок дегенде сурап койсун, очный ставка кылып койсун деп мисалы каттарды жазганбыз. Дагы ошону бирөөнү да кылышкан жок да буларчы. Кече интернетке Нарын областында жашаган пенсионер Салыбек Чолуевдин видеосу тараган. Анда ал Атамбаев Тулеев кечирим сураса абактан чыгарам деп убадасын бергенин. Бирок Тулеев күнөөсү жоктугун айтып, кечирим суроодон баш тартып койгонун билдирген. Ошо Чыныбай Акмыштан президентке чынын айтыш керек, 7 жолу кирди. Ошо 7-синден чыкты, макул болуп келдим деп. Макул болуп келдим, бир гана жолу бар экен дедим. Мына шаардык сот бүткөндөн кийин кечирим сураш керек экен. Вот ошол шаардык сот бүткөндөн кийин кечирим сураса мен чыгарам деп айтты, одасын берди деп, кол алып чыктым деп Чыныбай Акмыш келди. Анан эми түрмөдө жаткан адам менен байланышуу кыйын да. Биз эми байланышып анан жооп берели, кечирим сурасын деген ойго чын эле мен да келдим. Макулдук анан макулдашып анан байланыштык Нариман менен. Мен кечирим сурабайм деп койду. Ошентип эле айтып койгула деп. Мен кечирим сурабайм. Менин кылган күнөөм жок. Мен жеген ичкен эчтекем жок. Турмушта эгер ушундай болот, акыры бир күн тарых кимдин ким экенин тастыктайт деп гана кыска ушинтип койду, кечирим сурай албайм деп. Нариман Тулеев Бишкектин мэри болуп турганда, Кытайдан автобус жана таштанды тазалоочу машиналарды сатып келүүдө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, мамлекетке акчалай зыян келтирген деп соттолгон. Тулеев жакында эле 27 апрелде Марал радиосуна маяк берип жатып, өзүнө козголгон кылмыш ишин саясий куугунтук деп баалаган. 11 жылга кесилген Тулеев 2016 жылы мамлекетке келтирилген зыянды төлөө шарты менен мөөнөтүнөн мурун абактан бошотулган. Коалиция курап, Алмаз Шаршенович уже коалициядан тажадым, саясаттан тажадым. Мен Турцияга кетем. Мынакей эртеңке билет алдым деп Бабановтарга айтканда, ошо Бабановтар токтотуп келишкен. Ошондо Бабанов менен Келдибек токтоткон, ата Алмаз Шаршенович президент да болбой алмак, премьер да болбой алмак, президент да болбой алмак. Алмаз Шаршенович Туркияга кетип калмак. Ушул кыргыз саясатчыларга таарынып, ошо кезде Келдибек сактап калган. Анан ошол Алмаз Шаршеновичти против ошонун ичинде мен да болчумун. Ошол жерден катуу бири-бирибизге сын пикир айтканбыз, сөгүнгө чейин барганбыз. Анан ошол сөгүнгөн ошол катуу пикирлер кийин тилекке каршы мага ошол путевка берди, ошо менен 47-ни көздөй кете бердим. Нариман Тулеевдин Марал радиосуна берген маегинен кийин эле социалдык тармактарда экс-президент менен болгон мамилеси туурасында ар кандай маалыматтар чыга келди. Учурда жүрүп жаткан маалыматтык тирешүүлөрдүн жыйынтыгын бир гана графологиялык экспертиза гана чекит кое алчудай. Жолдар Бузумов, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.